Бүгүн мен үйдө өстүрүлүүчү бөлмөдөгү өсө турган гүлдөрдүн кандай отургузабыз ошонун ыкмасы менен көрсөтүп берем. Эми ар бир адамдын өзүнө жаккан горшокту алыш керек. Кимге өзүнүн табитине жараша, бирөө мындай тегерекке отургузат, бирөө болсо 4 бурчтуу өзүнө кандай горшок жакса ошону өздөрү тандап келет дагы, анан каалагандай гүлдөрүн өзүнүн сүйгөн гүлдөрүн отургузса болот. Биринчи боореки почва эмени топуракты атайын даярдалган топурак менен отургузабыз. Мында топуракта кум бар, гумус бар, анан топурак үчөөнүн аралашмасын гана отургузганга болот да. Буга кичине кык кошуп койсок да болот. Ошондо үй шартында ар бир үйдө эме бар да, кык бар да. Мисалы гумус жок болуп калса, кыкты пайдаланса болот да. Тоолордо өсүп, анан кийин баягы эметип калган кыртышы жок жерлерден алса болот да, анан саздуу жерлерден алса болот. Ошол жердеги топурактар аябай күчтүү топурак болот да. Азыр мына бул эменин түбү тешик болуш керек. Антпесе болбойт, гүл өспөйт. Ошону тешикти мына моорекиндей дренляж деп коет, түбүн ошо менен жабыш керек. Көңдөөлөп туруп жаап, анан суу куйганда астына агып туруш керек. Тешик болсо суу өтпөйт дагы, гүл чирип кетет. Ошол себептен астына моореки дренляжды салабыз да. Астына биртике топурак салып алабыз. Анан кийин каалаган гүлүбүздү алабыз. Мисалы моореки 1 жылдык гүлдөр да, муну отургузуп атканда мына моореки кичинекей эмесин алып коюш керек. Тамырынын учуттарын алып койсо, мына момундан деле көбөйтсө болот. Муну стаканчикке отургузуп көбөйтөбүз. Буну болсо уже готовый, бул даяр эмеге отургузуп, идишке отургузуп, сатыкка, көчөгө чыгарсак болот. Ыңгайлаштырып, могу тамырын, түптөрүн кичине кыскартып алгандан кийин так ортолотуп, ортосуна кылып туруп, анан кийин бирдей эмеде туруш керек да. Мынакей түбүн кичине түптөп, бош болуп калбас үчүн топуракты идиштин кырына чейин кеш керек. Андан кийин андан ашык болгондо суу куюлуп, жерге топурак эметип, жакшы сиңбей калат да. Ошон үчүн өзүнүн ченеми менен салыш керек топуракты дагы. Мына моореки гүлдөп бүтүп калган гүлдөрдү отургузуп атканда алып салыш керек. Анткени бул гүлгө эмесин тартып алат да, азыгын тартып алат. Бул гүлдөп бүткөндөн кийин мунун деле эч эмеси жок. Буларды акырын алып, биякта болсо жаңыдан мына бутондор ачылып келатат. Мына ошолор бачым гүлдөгөнгө эме болот да, шарт түзүлөт. Мынакей отургузуп бүттүк. Ашыкчасын баарын алып салдык. Бул болсо мына өскөнгө даяр болгондон кийин мына моореки сууга, мисалы могу 5 литр сууга, жана гумат деген атайын магазиндерде сатылат. 1 кашыкты куюп, чай кашыкты куюп туруп, мындай мала чайдай кылып туруп, анан кийин куюшубуз керек. Бул челек даяр болду. Эми муну өтө эмеге койбойбуз, күнгө койбойбуз. Көлөкө жерге бир 2 күнгө коюп коебуз. Бул калыптанышы үчүн кое турабыз. Анан кийин каалагандай терезеге, жарык жерлерге койсо болот.